лаборатория 18-жылы проект боюнча ремонттолгон. Мурун деген бу деген спецбольницанын бир имараты болчу да. Кухня эле, столовый эле ушундай болчу да. Анан такыр эле ташталып калган, айтып коюш керек, белгилеп коюш керек да. Манаевдин бир топ эмес, көп эле салымы ушу лабораторияга бар да, башында ошо киши баштаган. Автоматизация, оптимизация лабораторный службы Кыргызстанда деп келгенде, ошондо деген посольство Швейцарии, ФОМС, өзүбүздүн бюджет, Сокольский фонд, ушуга баарын тең салым салганда, ушу жерге салымы болгон. Ошон үчүн мынандай централизованная лаборатория, турулган лаборатория деп баарын тең ремонттоп берген. 1,5 жыл жакшы ремонттоп кылды. Подвалындагы, бул комнаталарында терезе, эшик, эчтеке жок болчу да, пол баарын тең ушу мына навес деп коет, ушу коридорчосунда баарын тең жасап берди да. Ошон үчүн деген биз азыр 6 жылдан бери ушу татынакай лабораторияда иштеп атабыз да. Эми биринчи киргенде эле башынан айтып коелу, эшик, терезе, бардык мебелдин баары тең ушу по современному айтканда жасалышканда. Мына сразу эле бу жерде деген биз райондорго 3 районго барат да, ошо жактан деген 3 күн, бир жумада 3 күн, биринчи, үчүнчү, 5-чи күнү эмеге барат да, райондорго барат. 3 курьерибиз бар. Ошого деген биз эме даярдап коебуз да, эми жылуу болот, тыш машинеда жылуу болот, суукта болуп калышы мүмкүн да. Жылуу убакта биз деген морозильникти мынандай неметип койгонбуз да, даярдап коебуз да. Ушулар менен сумкасына, спецсумка деп коет, ошого деген хладагенты деп коет. Ошолорду салып, кан бузулбасын, неме болбосун деп туруп, ушу хладагентти ушул жерге даярдап коебуз да. Анан бу жерде дагы бир неме бар да, чоң аппараттар бар. Ошон үчүн деген стабилизаторду да коюп алганда, кармап турганда 220дан ашпаш керек. 220дан ваттан ашып кетсе эле, анда деген тиги аппараттар күйүп калат же өчөт. Ал деген аппарат өз убагы менен, өз неме менен, ватт менен иштеш керек же, ампер. Булар эми деген немеден центрифуга деп коет. Центрифуга деген сөз, жана кан деген баары тең кызыл болбош керек. Үстүндө плазма деп коет. Астына эритроцит кетиш керек да. Ошо жерде бурайбыз да. Жерде 10 мүнөт мынандай неметип. Бу деген бу дагы Япониядан келген. Көп жыл болду. Эми бу деген 32, мурун деген 10 эле болчу да. Бу жерде деген мына эми сумкаларыбыз эски контейнер деп коет, термоконтейнер. Булар деген эскирип калды, но бирок деген ушулар менен немеден райондон алып келишет да, немени канды. Мынандай кылып турупчу, ушу жерге салып, мынантип салып келет да, мындай. Как холодильник? Да, холодильник. Холодильник эмес. Если свет болсо, можно бы его урегулировать, температура немеси менен да. Если ысык болсо, айтып атпайбызбы, хладаген салып туруп, анан мынандай жаап туруп, неме этпесин, чайкалбасын, баары тең неме болсун деп, ушундай неме кылабыз да. Бу деген 3 райондуку. 3 райондон дагы биз деген эмне кылабыз? Өзүбүзгө эле алып келбейбиз, кандычы. Центр СПИД бар, а жерге алып келебиз. Потому что эми деген 200-400 километр келе албайт да. Азыр Бөкөнбаевага барганда, Тоң районуна барганда 20 километр жетпейт немеге, Рыбачыга чейин. Барып келиши 400 километр болот. Ошон үчүн тигилер эми деген балыкчыга барбасын, Бөкөнбаевага барбасын, Верхняя долинадан ар жактан, Караталадан бер жака келбесин деп туруп, ошо жерге 7 пункт бар. Ошо жерге барып туруп, ар биринен 3 күн терип келет да, так сказать, анализдерди. ВИЧке алып келебиз, эми түшүнүп атасыңар да. ВИЧ эми азыр ар бир боюнда бар
келин кесектер и ооруларды бир операцияга бараткан ооруларды сарыкка, ВИЧ-ке, анан сифилиске постоянно неме кылат да. Анан азыр деген коркунуч болуп атат да беременныйларгачы, боюндагы келиндерге. Анан группа крови, группа кандын группасын резусту ошо аларды да алып келет. Бияка деген көп нерсе алып келет. Сифилиске алып келет, тиги туберкулезныйга алып келет, какырыктарды алып келет, анан заараны алып келет посевке. И ВИЧ-тердин баары тең. Эми аларды деген биз өзүбүзгө эле логистически алганбыз да, тигилер эми тияк бияка барбасын, бир эле жерден берсин, пункт забордон эле берсин деп неме кылабыз. Баалары программа госгарантии деп коет, ПГГ. ПГГ боюнча биз андан ашпайбыз. Постановление, Кыргызстан министерствонун приказы бар, постановление Кыргызстандан, ошо боюнча эле биз деген эч бир программаны 15-жылы чыкты, ошого деген ошондон ашпайбыз. Эми мындай кээ бир анализдер ошо программага кирбей калгандарды антимонопольный менен утверждение кылып туруп алып келебиз, тиги алабыз да. Андан биз ашпайбыз. Эң кымбат деген бизде деген бакпасев деп коебуз. Бакпасев баарын тең биринчи деген аныктайт, эмне чыкты деп, ал деген кайсы дары ага керек, ошо микроб кайсы дары менен өлтүрсө болот деп, ошого чейин 7-8 күнгө чейин жасаганда эң 700 сом. Калгандары эми 67 сомдон бир эл гликогемоглобин деп коебуз, 553-кө чейин, аны редко назначает. А так общий анализ 181 сом. Тиги кант болсо 89 сом кант. Ошон үчүн деген ГОСТун немеси да, гос закон боюнча биз деген аны неметпейбиз. Почему? Потому что деген частныйлардыкы бөлөк болот. Биздики бир гормон, допустим, да, богоктун гормону болсо 137 сом болсо, тиги жерде 300 канча, 370 сом болот. Для сравнения ошондой болуп калабыз да. 5, 6, 10 эсе көбөйүп кетиши мүмкүн да. Биз госсуна. Бу деген автомат, мочевая станция, мочевой анализатор деп коет да. Бул жерге дагы кол менен куюп тияк бияка неме кылбайбыз да. Ошон үчүн өзү эле акырындап бирден экиден териштирип жасай берет. И анан гордость того, что ошонун баары тең. Заарада эмне бар? Микроб барбы, клеткалар барбы, эпителий барбы, ошонун баарын тең экранга чыгарат. Тигиндей эметип туруп. Муну да былтыр алдык, гибридный автоматический анализатор мочи-фус 1000 деп коет да. Ошо азыр деген биякта көрүп атат. Тигине азыр немеси көп экен, эритроцитов много, лейкоциты, эритроцитов много. Өзү чыгарып берет да, тиги жерде. Например, белок көбүрөөк болсо, тиги жерден чыгарып неметип берет. Кантты чыгарып берет, кетоновые тела, билирубин баарын тең. Сарыкка, например, желчный пигменты деп коебуз, ошону дагы неметип тиги жерден чыгарып берет. Анан эми деген мындай да, эми аппарат менен анализатор өзүбүз дагы кичине тактап заарада дагы эмне бар деген өз көзүң деген алмаз деп коет го. Ошон үчүн деген микроскоп менен көрөбүз. Бул жерде эми азыр деген курттар көп болуп атпайбы? Курт аскариди тиги неметипчи, аскариди калданчы. Ошондо деген бияктан энтеробиоз астрица деген курттарды мына микроскоп менен мына неменин астына көрөбүз. Бул жерде деген неме бар? Как кварц, чтобы деген заражение болбосун дагы и вытягивается. Немеси болбосун, жыты болбосун деп туруп тияка деген мындай тартып кетет. Это называется ламинарный шкаф.
аттестация тиги булардачы. И у нас есть монитор, муну деген окуйбуз да, Zoom менен окуйбуз, тиги Бишкек менен связанный болобуз да, конференция если онлайн болсо, бияктан деген же окууга деле онлайн окуу болсо экран менен муну деген Манаев коюп берген. Булар деген пункттар. Бу деген экспресс лаборатория. Бу деген жетебиздики. Канча пункт бар. Бу деген түптүкү. Канча пункт бар. Ошо көлдүн 3 районун алабыз да. И анан биздин деген миссиябыз и графикка кандай иштешибиз керек. Канчадан канчага чейин иштешибиз керек. Качан отпускага кетишибиз керек. И эми еще биз деген айтып атпаймынбы, учебно-методический центр. Биякта деген кабинет бар, медколледждин деген базасы бар. Ылдый жакта кабинет, ошол жерде 1-чи курстан 3-чү курска чейин эми по мере сил окутабыз. Гормондор жасалатынын баары тең. Воспаление болгон, сепсис болгон, оорулардан канап келип прокальцитание жасайт, тропонин жүрөк жана инфаркт миокардабы же просто стенокардиябы деген сөздү аныкташ үчүн тропонин жасайбыз. Жана дизимер деп атпайбызбы? Дизимер кан көп агып кетти же вообще воспалительный сепсис болгон, ошолорду жасайбыз. Мына булар болсо, деме ТТГ гормондорда даже аденома простаты дегенге дагы жасайбыз да. ПСА деп коет, простатический антиген депчи, эркектер эми азыр көп ооруп атпайбы? Ошон үчүн бу ушундай автомат. Бу жакын арада эле алынган. Быйыл эле келди. Онкологияга чыкпайт коебу? Онкологияда 7 анализ жасайбыз. Только деген женский, анан деген эмчек ракчы, эмчектен рак болот го там. Ошолор чыгарабыз 7 анализ. Аны көбөйтсө деле болот, бирок деген ал кымбат болуп атат, анан деген аз келет да больнойлор. Көбүнчө деген онкология кетет, Бишкекке кетет да. Анан гепатит, сарыкадагы эки гепатитти жасайбыз. Bir анализибиз коагулограмма деп коет. По өзүбүздүн термин мененчи, коагулограмма деген сөз это суюлткан же тиги свертывание или не свертывание деген сөз да. Например, свертывание бийигирээк болсо, анда деген тромб образуется. А если тиги аябай эле ылдый болсо же тиги жок болуп калса, анда кан атып кетет да, кан агат. Ошон үчүн деген обычно деген операция болгондо, төрөттө, көп жерде травма болгондо, в особенности ДТП азыр көп болуп атпайбы? Ошондо дагы ушу деген анализдер аябай керектүү да. Ошон үчүн бардык анан жүрөк ооруларга, өпкө ооруларга ошолордун баарын тең. Анан боор деген ушу немеге, ушу анализге аябай таасир этет да, боордун деген. Ошон үчүн деген боорго дагы көп кан кетип калышы мүмкүн. Же ошол жерден деген бир зат кетип калса, бул анализ аябай керектүү анализ. Бар да, 2 анализатор бар. Бу деген полуавтоматический дейт, бу автоматический полностью өзү аяк башына чейин 4 анализди чыгарып берет да. Бу анализге кичине кол менен иштеш керек, куюш керек. Эми азыр деген мына реактивдерди эле коебуз, заттарды эле коебуз. И өзү иштейт да, өзү деген окуйт, өзү иштейт. Андан кийин эле журналга теги жазып алабыз да, неметип турупчу. Бу автоматический. 30 анализдин вид 30 вид анализи чыгат, бирок мына жерде деген
бордун анализі полностью, трансаминазы, билирубиндердин түрлөрү болот, уйку бездики амилаза болот, холестериндин 4 түрү болот, 4 түрү. Аларды фракция бөлүнөт да, общий холестерин, анан бөлүнүп кетет дагы 3-ө. Триглицериды, липопротеиды высокой плотности, средней плотности деген кетет да. Анан деген, конечно, общий эме кетет, белок. Белок кетет, анын да фракциялары, 2 фракциясы кетет, кант кетет, кант кетет. И бөйрөктүн анализдери кетет. Мочевина, азот. И дагы бир неме айтышыбыз керек, темир кетет, магний кетет, кальций кетет, фосфор кетет, хлориды кетет. И буга деген еще такие тяжелые мындай тоодо жүрүшпөйт, тоодо же мурун ооруп деги сарык менен ооругандарды тактаганда ГГТ деп коебуз, глютамил трансфераза, и очень эми сепсис болуп кеткени, аябай теги бардык органдар неме болуп калат, көп болот да ушундай оорулардын демесе, ошондо деген ЛДГ деген неме чыгат, лактат дегидрогеназа. Тест жасайбыз: ревмофактор, S-реактивный белок, антистриптолизин. Азыркы убакта аябай көп суроо талап кылган анализ. Муун оорусун козголткон инфекцияларды аныктайбыз. Антистрептококковая инфекция, жанагы кенеде балдардын тамак оорусунан пайда болот стрептококковая инфекция. Ал убагында аныктабаса жүрөк оорусуна да алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн жасалат. И любой воспалительный реакцияны СРБ деген, S-реактивный белок деген анализ көргөзөт. Ал дагы аябай керектүү анализ. И ревматоидный фактор. Ушундай условиялар бизге создавать этип беришти, областной больницанын руководствосу. Жеңилдигени де, бул мурда көп кишини талап кылчу бул анализдер. Ар бир анализди адамдын көзү, колу керек болчу. Ар бир канды, ар бири-бирибизден өткөрүп бир күн кечке кетчү да жасаш үчүн. Азыр болсо бул автоматтар, полуавтоматтар убактыбызды кыскартат. Более объемный, көп элдикин жасай алабыз биз. Количество образцов көбүрөөк болуп атат. Анан реактивтерибиз азыр жакшы поставка болуп атат. Аппаратурабыз постоянно үзгүлтүксүз. Бизге аябай эле жеңил болуп калды. Условияларыбыз да жакшы, мына көрүп атасыздар. Бардыгы жакшы. Бұл раздел централизованный лабораторияның гематология бөлімі деп аталат. Бұл жерде жайгашкан анализатордың бардығында общий анализ крови анализи жасалат. Күнүнө 60-тан 100-ге чейинки анализдер келет бизге. Эртең менен амбулаторный, андан сырткары биз стационарда обслуживать этебиз. Бұл анализаторлар азыркы жаңы стандарттагы жаңы анализаторлор болуп эсептелет. Бұл BH5390 анализаторында 50ден образец коюлат. Biz birinci загрузка кылганда 50-нü bir кылабыз дагы, анан результаттарын выписывать этип алабыз. Андан тышкары бул анализаторларда ушул эле анализ бирден жасалат. Ручной метод, одиночный деп коет. Бирок бул анализаторлардын баары автомат деп эсептелет. Бул жерде 24 параметр общего анализа крови чыгат. Бул анализаторлардын жакшысы бул оптом жасалат, андан тышкары бат убакытта тез арада жасалат. Мисалы үчүн 5 киши жасачу жумушту мен жалгыз бул жерде аткарам за счет анализаторов. Что мы еще можем сказать анализаторлар тууралуу? Булар өтө так,
туура аткарылат. Себеби деген булардын дозасы, дозатордун бардыгы эсептелген, өздөрү забор жасашат, өздөрү канды алышат. Андан сырткары буларга күнүмдүк каждое утро контроль жасалат. После контрольного материала эле биз обязательно приступаем к работе. Азыр өтүп кетпеди, я сделала здесь контрольки, поставила, уже результаттары даяр, андан кийин гана биз күнүмдүк образецтерибизди коебуз и жасайбыз. Андан сырткары бул даяр болгон результаттарды биз корректировать этип валидация деп коет бизде. Баарын контролдоп көргөндөн кийин гана патология болуп калса, изменение болуп калса, аларды 2-3 жолу кайталап гана андан кийин результат беребиз. Ал эми нормадагыларды баары жакшы болсо, анда сразу же стационар бизде один лист деп коет. Мына компьютер жаныбызда, бардыгы электронный байланышкан. Ар бир отделенияга биз автоматтуу түрдө гана через компьютер жибере алабыз. Бумажный вариант эмес, илгеркидей сразу эле компьютерга киргизебиз, анын баарын өзүбүз жасайбыз. Мына хирургия, травматология бөлүмдөрү бөлүнүп турат. Ар бир келген больнойду мына буларга негизи штрих-код чапталат негизи. Андан сырткары биз өзүбүз для себя, для уверенности маркировка кылып алабыз, фамилиясын жазып, отделениялар жазып. Жасалып бүткөндөн кийин ар бир отделенияга компьютер аркылуу жиберип коебуз. Sen 1980 жылы мединститутты бүткөм, Киргизский госмединститутты бүтүп, лечфакты, лечебное дело, өзүм терапевтмун, по образованию терапевт. Бир жылы городской больницада терапевт болуп иштедим, интернатураны ошол жактан, анан эми буйруган болот экен, 1981 жылы бияка которуп келди да. Эми лабораторияда иштейсиң деп, эмне кылсаң да ошол жерде иштейсиң деп калтырып койду да. Анда деген советское время было такое время. Главный врач эмне деди, ошону угуп отурчубуз да. Ошондон бери 87 жылга чейин мен врач-лаборант болуп иштедим. Андан кийин заведующий, 87 жылдан бери заведующий лаборатория. Ушуга чейин келе 44 жыл болду медицинада вообще иштегеним.